Usta. Ол мындай эшикке чыгып келеткенде көрүп калган экен. Ошол жашын санын ээси аял киши. Акир бирөөгө берип аткан көрүп калды. Анан кийин бумада, ондой болсо мындай кичинесинен алып кел. Өлтүрүп Onu kayaktan da eğer bolup kalsaydı. Sen bolup durup biri halege yarım metre ne yaptı? Yemi mukaddesi, işlese yok. Kurugule çölersen bak, hemen öküz su atıldı, su benen başlanan şey oturup da. Bugün kızıktan benim bayağı düşün ettiğden. Çünkü vaktilanan, bendeler sen etmende bayağı şorukkandan düşünürkeninde sözüm çok göründü ağanan sen. Kızık koyayım qanday, ne deyişin qanday dedi. Son bolat ekan. Sağa omat kelet ekan dedim. Ani başqa ne dedi? Omat kelet degep Omat kelet ekan жақсы bolat ekan бар жоғы топ кетtir. Sen hem su деген байлық bir жақсы сыйлықтарға мындай урматсыйға жеткесин dedim. Жакшы жорупсуз. Dedim. Мен өзүм ичимен анан Anneyle var menan gelem başka kimge aytpayla koy dedim ona. Başka mı çörpelebette koy. Hem tüştü dedim her kim arka joru verir. Başka kimge aytpa. Tüştü her kim arka jakala joru verin dedim koy. Onu en sonun tüşüken onday dep koy. Menan aytpasın dedim. Daha birösü bayağında dep bir bela dep joru koy. Жалпы манасылар отырганда айткан. Анан ошол жерден Ерсипай Замирлер дагы ошол жерден сүйлөп калышты. Мындай канчалык коюш керек го деген сыяктуу бир ырым жөрөлгөлөр жасап коюш керек деп. Ол неме арбак колдойт деген чын экен да. Аны эми Жок, андай түш багда кирген да. Мен мурда ичип жүргөм. Анан кийин бир убакта эле мындай жөөчөдө үй тураттын үстүндө. Анан баа киргил суу, казак сууктар суу эмес, киргил суунан каптап кетип атат да өтөн. Ичини каптап кетип атканда көчүп кетип атат дөөчө. Анан биздин үй мындай кулап кетип атат. Анан балдар кулап кетет, балдарым. Аялым кулап кетет, анан кийин мен аларды чыгарам. Анан бир убакта мен бүрүктүм биякта калып, бүрүктүм дөшөдө калды. Уже неме кетти, атам раматылык керек дагы алаканга салып туруп анан чыгарып коет да. Анан ошонун башын чыгып таштады. Анасы бир мен жылдыган башын чыгып таштады, анан кийин ошо намаз окуп жүрүшү керек. Бiri boğaz açıldım, başımızdan kilosu bir başka oldu. Ben yani bu kadar bir yaptım. Olmasa başka bir şey boyunca etmez. Bunu kolda ettiğin için abi kolda azırkı taksırlarınız şirk, kolda deyip neme kılacak? Bir turdu partiya degen kişi var le, azı baldar var, özü ötüp etken. Bul boyunca atam bala gezdi. Hem atamın da atası soğuşka ketip kelgen emes da. Ana soğuştan kelgen kişi ушундай жакшына көрүн үйүнө барып жатып ошол кишинин окуяларын угуп калган экен да. Ал киши ошо соғушқа барып катышып кайнаган жеринде орустар айтып экен командирлер Явтылайма Турдуев железный человек дагы тирик келдиңби деп туруп кайрага миңдеген солдаттарга кошуп жөнөтүп кеткен. Дагы 10-15-100 солдат калат экен, тирик келет экен да. Ого дагы өзү полбан кишкен пулемотторду сүйрөтүп койчу экен. Ошол айткан экен. Түшүндө атасы түздөн-түз колдоп турган экен. Мына шинел төңкөлөрүчү суу көтөргөн. Ушулар калбыр болуп тешилип кетишкен. Бирок өзү тирик калды. Ана мукураганда жадап баягы чоң пулемот сүдүрөп, бул жери жоор болуп кеткен экен. Ушунан көрөк тике тура калайын. Ат салсын деп тике тура калат экен. Жанында командирлер отур деп тартып аткан, олар кок тийип калчу экен да. Мукурап ошол олордун дагы канчасынын убадына калдым деп неме кылчу экен. Эми действительно бирок түшүндө колдочу экен. Ошол жалгыз ошо армия соғушка кетип атканда атасы түшүнө кирип бара бер эл үчүн буйрса аман келесиң деп аян берген экен да. Бул неме бир 9-майда биз бар культурада иштеп атканда аксакал өзү айтып атат да. Мен ушул жерден кетип атканда дейт, Манастын күмбөзүнүн топурагынан бери дейт апам. Алып барчы. Тегерен сокмо болуп турчу эмеспи, эски ошол топурактан алып, кайра топурагыңа кайт деп ырымдап, неме чөнтөмө салып берген. Бирөөсү айтып атат да. Эми ошондо дейт. Ок ошо чөнтөгүндө эмнеси деди, темирден бир эмелер номерлерди берип чыктыбайбы? Жетондор. Ошол жанында экен. Ошого тийиптир да, топурак жанында экен. Именно ошончо жерде кичинекей эле мындай эле жетон дейт. Ошол жетонго тийип
билбей калат. жетон суктайт да. Ок токтоп калган, токтоп калган. Ал ошону айтып атат. Бирөөсү айтып атат. Мен дейт бияктан кеткенден кийин атабыздын, апабыздын айткандарын угуп отуруп анан неме кечинде жатаарда аябай Кудайга жалдым дейт. Эми мындай карап турсаң, отуруп эле жаныңда отурган кетип калат дейт. Жаныңда ушинтип эле отуруп эле кете берет дейт да. Ок тийип эле. Аң сезимиң ошого даяр болуп калат дейт. Анан күтпөйсүн дейт. Анан тигил кечинде жатып алган, ушинтип эле кетип атат Кудай деп. Арбакка жалдым дейт, арбакка жалынгандан кийин. Анан түшүмдө бирок арбакты көргөн жокмун, сөз үн болду дейт. Анан уктап эртең менен дейт, сүйлөп атат дейт. Эртең камышты аралап чыгасың. Ошо камышты аралап чыкканда капталдан коён качат. Ошо коён качканда ошол жакка бурул деп кой дейт болду. Анан эртесүнү чын эле баягы түшүмдө көргөндөй эле камыштын арасында кетип баратам дейт. Анан кийин эле оң жак шыттырап кетти дейт. Бирдеме качкандай болуп, кыргыл учту же коён кетти ушундай болуп. Ошол жака бурулганда неме атыптыр. Көрсө тигил жүрөк түшүп каткан экен да. Бурулганда оң жагына тийген да. Анан эсине келсе госпиталда дейт. Анан ошо менен 1,5 жыл жаттым дейт. 1,5 жылдан согуш аяктап калды, ошо менен келдим дейт. Эми ошол мен ошол күнү Манас атанын арбагына жалындым эле дейт да, ошол аксакал айтат. А мен Манас айткандан кийин анан кийин айтып атат да, эсине келип. Ошол мынакей көптөр ушундай тирүү келгендерди көпчүлүгү арбага жалынган. Bir okka aytты. Bizim Ergeç Estü degen aksakal var. Anı Manas aytkan men bilbey ele жүрүp, өлгөндөн кийин билип калдым. Ошол aksakal урушка барган да. Согушка. Отурган жерде эшеги менен бир мал баккан жерде айтып берет. Дейт. Азыр сүйлөр. Берме дейт. Мен дейт, согушка жөнөп калдым дейт. Бардык дейт, анан кийин немистер менен эртең барасыңар, даярдыктан өтүп анан бир жерде катты согушка барып катышпал дейт. Анан барганда эле дейт, ура дегенде эле жүгүрөм дейт. Жүгүрөрөк атып атат, алдына эле кетем дейт. Алдыман баргандан келгичең ошол согуш бүткүчөң дейт. Ошону туура карасаң. Ок, бияктан өтөт дейт. Өлбөй келдим дейт. Бирок ошол жерде алгында кичине бекер болуп калганда эле, мында бош убакыт болгондо эле Манас айтат экен да, кичине ушундай айтат экен. Ошентип жүрүп ушундай Манас айтат элем деп. Мен анан ошондо таң калам да, ошо Манас айтат элем десе деле жанында жүрөм да. Кантип айтасыз, мага деле айтып бериң деген сөз болуп атыр да. Ошо барып келгичең ошо киши айтат да, менга ок тийбеди дейт. Бирок октун ичинде кулагыма тийди деп мындай неме жулуп кеткен, мына кулактын мына жерин. Мына мойнунун мынандай жерин ок алып кеткен. Мына колун тытып кеткен. Анан бир алы автомат көтөр бир нерсе ура дегенибизде колу мына жерден эки колун алып кеткен. Бирок ушинтип жүрүп бир дагы өлбөстөн мына келип калган да. Эргеч Estү деп. Көп жарадар болгон экен, Кийин анан ал өтүп, жаш өтүп кеткенден кийин агай Самидим деген агай бар эле, ошол айтып атпайбы. Ошол аксакал өтө Манасты ушундай айтат эле десе, анан эстип атпаймыз. Ошодон Манас угуп анан аба айтасызбы деп. Тарбиялык мааниси күчтүү да. Бизде жана Турсунгул деген аба бар эле. Ошолда ал дагы согушка катышкан экен. Анан кийин ал согушта бүт эле жанагындай баскынчылык кийин алтын согушта болот экен, бирок басып алган жерлерде алтын, күмүш, акча ошолорда болот экен да. Анан кийин чогуу согуш кетип атабыз дейт. Алар жанагындай болуп эле алтын болсо алтын талашып атат дейт, тигин алып алышат дейт, акчасы болсо акчасын дүйнөсүн алып атат дейт. Анан эч кимиси тирүү калмаптыр да ошентип эле. А бул эч нерсесине тийбептир. Эч нерсесине тийбей, до конца согушу эсен-аман келет. Эсен-аман келгенден кийин командир орус экен байкап калыптыр да. Бүт карап туруптур. Бүт бар алганын алды, жулганын жулду, кайтып кетишти. Сен эч нерсе албадың, сенин ушул назарыңа мен тан бердим дейт да. Эч нерсе албадың, эч нерсе тийбедиң деп турган ага ушул алтын неме деген акча тургандан кийин бүт салып жиберген экен. Келгенден кийин көрдүм. Мына тазалык назар токтоо. Булар мен ошо немени жеңүү тарбиялык күчтүү болуп жүргөн. Ошол 92 жылдан антип кайткан. Бир жолу атамдын ашын берген атабыз. Олар жезимдер базардан жылкап берип эле. Мага апарып таштап кетти. Мен мону бир жума бак, бир жумадан аш беребиз. Соябыз эле. Албай сыртта жүргөн экен, деле башынан окто катылып. Жапайы.
Ben maşinadan çıkkan yerden balam öpöz var, ölgönderen alып келdim. Birinci yolun başına alып geldim. Janatı var, desene de kursanız sıra tutar ülkör. Seni çıktı. Ben onu alып geldim. Ölgönderen alып geldim, ben kaç yıl içinde olup paran alып geldim, alып geldim, bayladım. Baylamanın sırtına bayağı emek yok da, kaşa yok da. Ona koğunu tozup baylap. O zaman bazı hücuma bağlattım, kaçan hücuma da tanıtıp oldu. Anam bir gününe tuş görem lan. Tuş görse bile tuşum yok. Atam özü görüp. Ana bayağı saray jakka barıp şu жылкы bayram turgan jakta karap элечи. Жактан жаңы ошо. Анын аркасында мен турам. Аны өтүп койгонуп кетсем саат ошо 3 чембер экен. Şu saray jakta karап турган эмес, жанагы жылкы аман эсен болду экен, ана кашка деген. Мен тышка сыртка сарайды жакты жүргүзүп барсам, жанагы жылкы кашайып, ноктосун шыпырып отурду. Бел көрген кендем да? Ноктосун шыпырып атты. Эгер анын сыртынан мен мындай бир эле коону байлап койгом, кана элечи. А эгер ал ошо коодон эңкейип же секирип чыгып кетчү болсо, аны мен аны жоготмокмун, аны таппай калмакмын да. Бир жылкы менен төлөмөкмүн. Башка. Өлө семиз соя турган. Аны атып эле кармабасаң, бааны тозуп кармайды. Кетет, кимден алганын белгисиз. Ал кимден алганын билесиз, ал тентип кетмек, жоготмокмун да. Жоопкерчилик менин мойнумда. Анан мен коркутам саат 3тө. Анан кайрадан арканап келип баягына 1 саат дегенде жанына менен жолотпойт такыр. Ноктога салдырбайт башына. Анан узун таякты алып анын башына тигенен баягы муутмак кылып алып эптеп атып, улам түшүп кетет, улам алып атып, өлгөн адам мойнуна салып, анан мында мурун туктап, анан бияктын 1 саат 2 саат деген өлгөн адам анан байлап атам. Анан тигени кармап алып турган экинчи жерге түшкөн октон алып башына кийгизип, жолотпойт чыгып кеткен тишпек кишине. Эки ноктолоп туруп анан тиги мамыга экем таң анан үстү бир эле катар койгончу да. Анан дагы бир коонун астына таңып байлап атам да. Анан 4 күн калды, 4 күн уктабай кайтарып атам жылкыны. Улам туруп карап, улам туруп карап. Эгер жанагы атам белги берип түшпө кирбегенде, башка жылкы менен жоготмокмун да. Көрдүңбү, арбактын аян берип белги берди. Өзүнүн машина сойлоп турган жылкыга ошо өзү түшүнө кирип ошо таң калдым да. Мамен тойгонуп кетип анан боюма келди жанагы жылкы. Суу болду экен деп барсам, жана ноктосун шыпырып атты. Арбактар колдобойт. Ошол Багы Кыргызды колдоп келген. арбактар колдобойт. Ондай деп айтпагыла. Тегелеринде болгон эмес деп адыркылар ошо келсең ошондой айтып. Жок, арбактар колдойт. Биз али мен көбүнчө эле баягы айылда сүйлөгөндө мана сатандар колдосун. Байырга барганда эле көбүнчө мен болгондон кийин анан Алла колдосун биринчи, анан кийин мана сатандар баягы колдосун, баардыгыңарды ошолор колдоп жүрсүн. Мындан кийин эл жүзүңө мындай деп бата берсем, анан кээ бирлер болсо, сен Алла колдосун, Кудай колдосун мындай депсең, арбагың каякта колдойт аламайт атасың. Сен ата бабалардын арбактары колдосун дегенди билесиңби десем билем. Билесиң, ата бабаң ким? Өзүңдүн атаң, сенен өткөндөр, анан ошо. Мана сата биз кыргыз элибизде мындай түп деген аксакал, мындай биздин адамыбыз. Ошону кантип анан ошонун арбактары колдоп мындай кылып жашап атабыз. Мана силер мына алиги кече уруш болгондо деле баягы катуу уруш болгондо мана айтып жүрүштү го. 2010-да. Кыдырып барды кыдырып манас айтуу башталгандан кийин анан аксакалдардын баягы бири-бири менен мындай ымала келишип, өзбектер менен кыргыздар ынтымак болушуп, ошо манас айтылгандан кийин ошол ынтымак болуп атпайбы? Аны деле түшүнүш керек да. Ошонун арбактары колдоп, манас атабыздын ушу 40 чоросу өткөн бабаларыбыз колдогонун токтоп атпайбы? Ону ишенбелер нерсени мындай немеле да ишенбейт да. Азыркы молдалардын ардына барсаң дагы сенеке дейт, шырык деп кой, шырык эмес тырык болсо деле биздече колдойт. Ошондой чын да. жанагы жылкынын азосуна. Чын да ошону. Ошону да бир жыл болду да. Соя турган болду. 10 чакты киши келди. Түшкө топ турган. Бирөөсү жанына жолой элбей койду да.